Бишкек шаарындагы номер 10-25 шайлоо тилкесинде 1600дөн ашык шайлоочу катталган. Форма 2 менен добуш берүү жокко чыгарылгандыктан, бул ирет шайлоого катышуучулар азыраак болот деп болжолдонуп жатат. Бирок президентти шайлоо менен бирге референдум кошо өткөрүлүп жаткандыктан, комиссиянын иши жеңилдейт деп айтууга эрте. Аталган добушкана тиешелүү баардык жабдуу каражаттар менен камсыз кылынган. У нас по участку 1600. Биздин шайлоо участкабызда 1672 шайлоочу катталгандыктан ушунча санда бетка берилди. Мындан сырткары коргонуучу каражаттар комиссия мүчөлөрүнө алып келинди. Шайлоо учурунда электр жарыгы үзгүлтүккө учураган учурда генераторду пайдаланабыз. Ал эми электрондук эсептөөчү урнадан экөө колдонулат. Бири референдум үчүн, экинчиси президентти шайлоого. Тиешелүү бардык жабдуулар даяр болгону бюллетендерди гана күтүп жатабыз. Комиссия мүчөлөрүнүн саны өзгөргөн жок. Өзлөрүн тизмеден тактагысы келгендер бир апта мурда абдан көп келип жатышкан. Азыр кайрылуулар дээрлик жок. Бишкекте жалпысынан 228 шайлоо тилкеси иштейт. Алардын ар бирине дарыгерлер күзөттө турат. Жалпысынан добушканаларга 729 медицина кызматкери дайындалган. Тез жардам кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мындай чаралар эпидемиологиялык абал жеңилдей электигине байланыштуу көрүлүүдө. Аймактык шайлоо комиссияларына добушканаларда аралыкты сактоо, имаратты дезинфекциялоо, шайлоочуларга бет кап таратуу өңдүү бир катар талаптар эскертилип жатат. В каждом избирательном участке Биз ар бир шайлоо тилкесин текшерип жатабыз. Алардын жылуулугуна да көңүл бурулууда. Буга чейин бардык шайлоо комиссияларына түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Добушканага кирип келаткан ар бир шайлоочунун ден соолугу текшерилиши шарт. Дене табы көтөрүлгөнү аныкталган жаран атайын бөлүнгөн жерде добуш берет. Ошол эле учурда ал жерде кайра дезинфекцияланышы шарт. Бишкекте 416 миңден ашуун шайлоочу катталган. Шаар бийлиги шайлоону уюштурууга байланыштуу жыйынтыктоочу жыйынды өткөрдү. Анда санитардык талаптардан сырткары маселелерди талкууланып, коомдук транспорттарды 10 январь күнү үзгүлтүксүз иштетүү тапшырылды. Калуугул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Сиязбек Нурманбетов, Ала Тоо 24.